Zoom'dan сабак өтүш үчүн Zoom'dan регистрация болуш керек биринчи. Регистрация болгон бул Google'дан аккаунт ачып койсо эле, Zoom'га ошол аккаунт менен кирсе боло берет. Zoom'ду басабыз. Мына бул жерде основной мына конференция деген жерден начать дегенди басабыз. Мына копировать приглашение дегенди бассак, ссылкабыз копироваться этилип калат. Ошо ссылканы группаларга жөнөтүп коебуз. Анан начать дегенди басабыз. Войти с использованием звука компьютера дегенди басабыз. Recording in progress. Бул уже запись кетти дегенди түшүндүрөт. Уже запись жүрүп атат деген сөз. Анан могу кнопканы басып, Recording stopped. записти токтотуп койсок болот. Бул жактан болсо, биз камераны күйгүзсөк болот. Кайра камераны өчүрөбүз. Бул жерден ошондо өзүбүздү көрсөтүш керек болсо, камераны күйгүзөбүз. Андан кийинки бул жерде кандай настройкалар бар? Биз жанагы ссылканы копировать этип жөнөткөндөн кийин окуучулар кире баштайт да, ошондо могу безопасность деген жерди басабыз дагы. Ар бирөө кошулган сайын могу үстүндө принять деп чыга берет да, улам бирөө келген сайын эле. Ошондуктан автоматически бардыгы кошулсун десе, могу выключить, могу жерден птичканы алып коебуз. Анан автоматически ар бирөө кошула берет. Андан кийин алар кошулгандан кийин ар ким өзү звуктарын күйгүзүп алып эле сүйлөй бериши мүмкүн да. Анан биз ошондой сүйлөбөш үчүн могу участники деген жерди басабыз дагы. Анан могу жерден выключить весь звук деген могу кнопка турат го. Ошо выключить весь звук дегенди басабыз да. Мисал үчүн ссылканы мен жөнөтөйүн. Жана копировать этпедим эле ссылканы. Ошо ссылканы жөнөтсөм, башкалар ошол ссылка менен кошула берет да бизге сабакка. Так, мына уже бул жакка кошулду. Мен өзүмө кошулдум. Анан алар мына микрофонун күйгүзгөнү могу жерде көрүнүп турат да, микрофон өчүк. Мисалы үчүн азыр микрофон күйгүзсө, мына күйүп калды. Камерасын күйгүздү. Микрофонду да өчүрдү. Анан ал камерасы микрофонун күйгүзбөш керек үчүн мен могу кнопканы басам. Ошо кнопканы басканда разрешить деп бул жакка чыгып калат да, разрешить деген да кнопканы алып коебуз. Андан кийин так, записти муну менен баштайбыз, каалаган убакта токтотобуз. Мына Recording in progress. Запись башталды. Могу демонстрация экрана дегенди бассак, могу жерде доска сообщений дегенди ача турган болсок, анда үстүндө могу кнопкалардын бардыгы иштей баштайт. Мына ошондо могу ак болуп турат го, ушул жер көрүнөт да, видеону жаздыргандачы.
Мунун аркасында могу жерлер көрүнбөйт. Ошондуктан бул жерге уже каалаган нерсебизди жазып, сабагыбызды өтө беребиз. Бул жерде мына рисовать эткен инструменттер менен практиковать эте берсек боло берет. Мына чоңурактарын алып, ошондой эле метка дейт, мына буларды койсо болот. Мына указка дейт, мына указканы алып, мындай иштесек болот. Ластик өчүргүч бул. Так, андан кийин бул ручканын светтери. Ручкаларды алабыз дагы, башка светтерге өткөрүп алсак болот да. Ошондо биз ручканы алгандан кийин көк менен жазат, кызыл менен жазат. Бул биринчи демонстрацияны токтоттум. Экинчи мен китептер менен сабак өтүп аткан болсом, ушул китептерди ачып алам. Биринчи заранее. Так, китебибиз ачылды. Ошондо мына зумдо демонстрация экрана дегенди ачканда, могу жерде ачылып турган окнолордун бардыгын сунуштайт да. Анан мен муну тандап кое турган болсом, могул окуучуларга көрүнө берет. Анан бул жакта мен Телеграмга кирип кете турган болсом, алар баары бир могуну эле көрүп тура берет да. Ошондой плюсу бар мунукучу. Так, ошондо көрө берет. Бул жактан экранды толугу менен көрө беришет буларчы. Анан бирок бул демонстрацияны дагы остановить демонстрация кылабыз. Анан могу жерде расширенный деген дагы бар да. Мону эле тандай турган болсок, часть экрана дейт. Бул жерден өзүбүз кайсы бөлүгүн көрсөткүбүз келип атат окуучуларгачы. Ошол эле жерден мындай бөлүп ала турган болсок, ушул эле жерин көрөт дагы, могу четтерин көрбөйт да. Ошондой кылса болот демонстрацияны. Так, основной чаттар бул жакка жаза берет, бул жактан жооп бере беребиз. Основной зумда сабактар болгон ушул. Андан кийин проблемалар болот. Кандай проблемалар? Ошо звуктарды өчүрүштү көрсөттүм. Азыр дагы көрсөтүп берем толугу менен. Бияка участниктер кошулгандан кийин. Анан ар бирөө мындай сабак өтүп атсаңыз эле экранга ар ким эле мындай жазуулар пайда боло баштайт да. Ар ким өзүнүн соткасынан отуруп алып эле экрандан сүрөт тартса, бул жакка чыга берет. Ошондойлор чыкпаш үчүн биз зумду мына азыр биз запись кылып атпадык беле? Сабакты X классы өчүргөндө эле өзү эле автоматически мындай загрузка болуп баштайт. Бул бүткөндөн кийин мои документтин ичине кирсек, могу документы, ушул жерде zoom деген папка болот. Мына ушул жакка өтүлгөн бардык сабактар датасы жана саатынан өйдө жазылып, бул жакка мындай MP3, MP4 форматта сакталып калат. Анан аны ачып, оңдоп, же анан YouTube'га жүктөп койсок болот экен. Так, анда эми настройкалар боюнча карайлы. Настройкалар, кандай настройкалар бар? Бул зумда так, запланировать, войти, новая конференция дейт, чат, конференция, контакты. Могу жерде кнопка бар. Ушул жерден настройки деген бар. Ошону ачып алып, настройка кылсак болот. Бул жерде запускать зум могул жерде мына өзү основной, бул жерден эчтекесине тийбей эле койсо болот. Видеоизображение дейт. Видеоизображение мына муну басканда өзүбүздү мына көрө алабыз. Андан кийин бул жерде кайсы камера боюнча так. Бул жерден могу кнопкаларды басып, өзүбүз эме кылып көрсөк болот да. Ойноп көрсөк болот. Анан так, чат, фон. Фон болсо, могул жерден аркабызга ушул жерден фондорду тандап койсок болот. Штоп мындай аркабызда ак болсо же жашыл болсо, ушул жерден фондорду тандап койгондо удобный болот да.
Так, запись боюнча записывать видео при демонстрации экрана настройкаларды койсо болот бул жерде. Меники мына ушул эле турат. Так, андан профиль боюнча изменить мой профиль деген бар. Посмотреть расширенные функции. Изменить мой профиль дегенди баса турган болсок, бизге зумга киргизет. Бул жактан ошо Google аккаунт менен кирген болсоңуз, автоматически ошону сунуштайт. Бул жерден войти, Google менен кирип кетсе болот. Войти в систему дейт. Анан мунун ичине киргенде баягы окчулар ар кайсы доскага жаза бербегендей настройкаларды кылып койсок болот да. Могу жерден ар бирөөнү окуп, четинде мына бар. Так, ошондо управление пользователями дейт, пользователи ролями, залами дейт. Так, конференции. Так, ошондо настройкини басалы. Настройкини басабыз, киребиз, анан ылдый түшөбүз. Могу жерде мына көбүнө тийишпей эле коюш керек, анан баягы доскага жазганын эле алып коюш керек. Ошону өчүрүп коюш үчүн отключать звук для всех участников после подключения конференции. Ошону птичка коюп койсок жакшы. Бизге кошулганда эле автоматически үндөр өчүп кошулат да. Андан кийин чат дейт, чатка жазганда запрет берип койсо да болот бул кнопканы басып. Так, андан кийин демонстрация экрана дегенде только организатор дегенде коюп койсоңуз болот. Анан могу жерде комментарий дегенде ушул жерде птичка коюп коебуз да, мына. Комментировать может только пользователь, запустивший трансляцию дейт. Ошондо мен трансляция кылып атамбы, демек комментировать дегени ошо доскага жаза алат деген сөз да. Ушул птичканы муну алып кое турган болсок, анда ар ким жазса доскага чыга берет да. Мына ушуну коюп коебуз. Болду. Калганына тийбейбиз. Болду, ушуну менен эле жетиштүү. Калган настройкалар тура берет.